Мен кеттим, жакшы калгыла. Биз анда Алас кеситинде иштеп жүргөн чагыбыз. Ишке келерибиз менен спецбольницага жөнөдүк. Биз дегеним аскер, Алым, Түгөлбай, мен. А дегенде ооруканадагы Болош Шер менен Дооронбекти көрүп, андан чыгып онкологиялык ооруканада дарыланып жаткан Салижан акени көздөй жөнөдүк. Палатасына кирип барганда да болду, олтургула, болду. Биз эртең жаңкы эмеси облучениясы жок экен, үйгө кетип баратканбыз. Анан силерди бияка келатат деп угуп, кайра токтоп калдык. Кудай ургап бирдемелер менен келишсе үйгө кул кетпей кош ала кетели деп көгөрүп күтүп калдык эле деп керебетинин чок ортосуна мандаш токунуп олтурган Салижан аке каткырып сала берди. Химия жеңеге жаа бербей баарыбыз каткырып эсибизди жыйган соң, муну болот берип жиберди сизге, муну доко берип жиберди деп тигилер берип ийген баштыктарыбызды жерге койдук. Ооба, көргөн кишилер көп эмелер ашып калганын мага салып беришкен го. Рас болбодубу? Үйдө тамак аш жокту деп дагы каткыртты. Салижан акега шайтар дарттын сааты саналуу калганына карабай күлүп жайнап сайрап олтурду. Да бир күнү үйгө барып жуунуп келейин деп атсам Бек Султан чалат. Сени таппай жүрөм деп. Эй, тура тур, мен азыр өзүм баратам десем, жок, тура албайм. Мен деген театрга барышым керек дейт. Ай, кетсең кете бер, бирок мага алып келаткан тамагыңды үйгө барып таштап коюп, анан кет дедим деп күлдүрдү. Жана каткырдык. Салижан аке сөзүн кайрулады. Бутум катууруп, эмнеси мынча кыйнап жатканын же бияктан таба албай, такыр баса албай калдым. Башымда бир макала бар эле, баштайын дегенде эле баш иштебей калат. Көрсө баш жүлүнгө түшүп кетип, жүлүн деген баш менен анча эсептеше бербеген неме окшойт. Кийин башым иштебей калып аткан ошондон экен. Анан тыяк алып барышты, бияк алып барышты, кийин жашыра башташты. Бирок акылдуу кишиге айла жок турбайбы? Эмне менен ооруп атканымды билип алдым. Көрсө омурткага өтүп кеткен экен. Анан мен буларды, врачтарды жүдөтүп, эптеп эле бастырып койгула, калганын өзүм көрөйүн дедим. Эми мендей көп жашаган киши чанда чыгар. 70 жаш аз жашпы. Көп эле жашта. Оорубапмын. Ичим ашказаным ооруптур болгону. Балдарды чоңойттум. Күлүп жайнап жашадым. Совет өкмөтү башкага зыян кылса да мага зыян кылган жок. Замандын ырайын көрүп атабыз. Акайыбы кетсе Бакийби келет экен. Бакийби кетсе дагы бир акылманы келет. Баарын көрдүк кысталак. Анан калса бу дүйнөдө мен көрбөгөн эчтеке деле калбаптыр. Анын үстүнө тиги дүйнө бар деп уккандан бери такыр эле элеп-желеп болуп уйку деген качты. Ошол жакта эңсеп калдым. Тезирээк эле көрсөм деп. Бирок тамак соо жаңгыруусын силерге окшоп көргөнү келгендердин тамак ашын кыйып кете албай ушинтип олтурам. Болбосо эмне, спокойно кете бермекмин. А эгер а дүйнө болуп калса, андан бетер жыргал. Ошентип биз ооруп жаткан Салижан акеге барбай эле Салижан аке кайра бизге келип, бир дөбөгө чогултуп алып тамаша куруп аткансып. О десе эле оозубузду жей албай жыргап олтурдук. Ансыз да атын угары менен денең жыйрылган бул оорукананын палатасынан чыккан кыраан каткы күлкү балким буга дейре бул жерде болбосо керек. Биз ажалдын ушунчалык жакын экенин, ал дагы эмне кылаар айласын таппай, а дүйнөгө алып кетчү кишисиз жөн жай жүргөн бир пендеге окшобогонун көргөн соң, күлсөк кошо күлүп, каткырсак кошо каткырып, кайран Салижан акенин кашында күтүп олтурганын анда кайдан билдик. Анан тигил дүйнөгө барып да жөн турбай, чымчык болуп сайрап турабыз да. Эми бул жерде жатабыз. Жаткандан башка иш жок, Кудай ыргандыкы. Бир топ оорудум, бутум сыстап, башкага чыдоого болот экен, кысталак ооруга чыдаш кыйын экен. Уктай албай, анан дарыларды таап келишти. Кымбат, бирөө эле 1000 сомдон. Көрсө жанагы талмасы барлар менен байлатма, жиндилерди соолуктурчу дарылар экен. Рамис сыяктуулардын дарысы экен. Ичип алсаң ырас эле жоошуп, ал бууттанбай уктап калат экенсиң. Жатам ошентип, укол бере берип жан башым да жарабай калды. Жакшы эле сайдыртпайын дейсиң, анан ооруган жериң бир аз басыла түшөрүн ойлогон соң сайдыра берет экенсиң. Такыр көнө албай койдум. Эми бияктан чыгып, элдик медицина бар дейт. Ошону көрөйүн деп атам. Николай Шевченконун китептерин атайын Москвадан алдыртпадымбы? Жанагы чемишкенин майы менен таза аракты аралаштырып ичип, айыгып кеткендер болуптур. 30 граммдан экен, аралаштырсаң боп-бос болуп калат. Мен мурда бир рет ичип баштап, кийин режим сактабай койгон элем. Ошондо бекер кылыпмын. Иче берсем болмок экен. Анан шыпаасы тийип айыгып кетсем, китеп жазып, фирма ачып, анткен азыр рак менен ооругандар көп эмеспи? Анан силердин Алас кеситке атайын рубрика менен дүйнөнүн мен мээлүү деген окумуштуулары таба албай аткан рактын дарысын Жигитов деген элдик таап чыкты деп, мен сандан санга интервью берип, анан баарын мыйзамдаштырып салмакпыз. Сертификаттынбы, лицензиясынбы, айтор алчуларын алып,
Basa Türkiýeden ap kelgen kagazlarym bar. Аны dubaldın görünen jerini ilip koýmakpyz. Bari ele tüşüne beret deýsiňbi. Kabıldamabızsın sırtına Irak'tan ayığı bile tim bolboy. Al oğrunun tamırın kırıkçıдар oylap tapkanı eldik tabıp Salican jigit dep jasып almakpız dagı. Anan tabıpçılık kıla başlamakpız. Ey meni doktorlar tiyaktan bari bir ölüp kalat adam bolboyt dep katın balamdın koluna salıp berişken ne bolboy ayıgıp çıkkan eri kulmun dep kaltçındı sokturup bu meni ayıktırgandары dep jankıdan bere bermekpiz. Sizler bolsa maga klient taap berip түшкөн кирешенин 20%-ин Alaska kotortup turmaksыңар, dedi. Oşol oşentip jatabız. Körüp kelgendin bari ele köngül aytat. Köngülü çökpesin dep oýlaşsa gerek. Emnege köngül çöket ele. Bu dünýeden kırçınday keslerinde 20, 30, 40, 50'sünde ketip atkandar jok bu. Abistin tukumda 70'ke çıkkan жалгыз men bolup atpayınbı. Atam 50'sünde. Apam 36'sında öldü. Agam 31'inde suuga çöktü. Uşul oğurdan 2 garındaşım 50-53 yaşında getiverdi. Görse bul oğru bistin tukumubuzda bara okşaydı. Beçere apam tüzügele tuuptur, birok kiçinemden ele naçar östüm. Den soğuluk jaktan Kuday biraz aytpay koygonun görgön soň, men de aga öçöşüp, jaştayımdan ölüp kalbayın dep özümdün den soğulugumdu özüm tüstüm. Bolboso ebagil ölüp kalat bolçumун. İçim oğurup, aşkazanım oğurup, tuğan tuğuşkandın bari korkup, antip korkup atkandarın bilgenden keyin men de kögörüp, katın alıp bergile, katın algım kelip atat dep kıynap. Çınçınına gelgende maga ölüp kalbasın dep, Ишенбай Абдырасак эле катын алып берип койгон. Ошол ошентип оорuyum деп жатып алып силердин кестикке да катыша албай атам. Башка бир топ идеялар келди эле атаң көрүп, ошону жазып берсемби дедим эле. Эми 2 күн облучение жок экен. Жата бергенде эмне дейин десем, 2 күн бою мени көргөнү келгендердин ап келген тамак аш текке кетерин ойлогондо, кетпей эле жата берсемби десем, врачтар өзүлөрү да үйгө барып келиңиз деп атышат. Кестиңер кантип атат? Өтүп атабы? Bir top kokmalar var ele, ötkönde ağım kesti jaskan turbayбы meni. Kempirinin çayını içip ele, jön jata berbeybi dep. Ölgönde da jön jatpay oşolordun kıjırına tiýip ölöýün dedim ele. Koyam bargıla, silerдин işiңер бар, dedi Salican ake. Oorukanadan tышка çyktyk. Kimya jenge menen alımga sүйөнüp turgan Salican ake 2 kolum menен tisesin karmay kaldı. Oh, oorup atat dedi. Baldak kerek okşoyt dedik. Basa tigil kolu butu sıngandardyň больницасын көstöy aydagıla. Ketip baratıp terisiden ırgıtıp yigen sınık sunuk baldağı bolsa ala keteli dep katkırdı. Angıça kızı Salima maşinesinin tuşuna aydap gelip yeşigini aça saldı. Salican ake düşüp jatıp biske aytkan sözü uşul boldu. Men kettim, jakşı kalgıla. Maten biz yaşagan doğurdun, SSR'din, anın kol balasının biri bolgan Kırgız SSR'inin, anın Börkaldese başalgan Borborduk Komitetinin atka minerilerinin yüzü. Maten özünü akısız bilim berip, akısız okutup tarbiyalap östürüp, çoğ mansap darajaga jetkisken öz koomuna çın jüregi menen kızmat kılgan adamdın tiптүү ökülü. Kommunistik partiyaga berilgendiktin aşkire ülgüsün görsetköndördün biri. Oşol mezgil, oşol doğur özüne kızmat kılgan adamdardın barın Maten kılgısı gelgen. Al uçurda barile Maten bolgusu gelgen. Birok biri dağı Maten bol olgan emes. Al bardık ele jetekçilerdey degenin degendey, aytkanın aytkanday atkartkanda jaktırgan. Temirdey tartipti sүйgön, iştegen tür görgösüp, et menen çeldin ortasında жүргөндөрдү elдин göz aldında jan ayakka salıp alıp jan çıp, nasыбайдай iyilegende jakşı görgön. Matendin ar bir jıynalışı özünçele spektakl bolчу. Езели кулабастай болгон bir doğru kuladı. Matenge çeyin da, Matenden giyin da toğulu obluska birinci jetekçi olup bir top adam işledi. Alardın köbü keterinde öte pariyadaçını ele, öte kulturni ele degen sözlördün çapanın jamınıp uzadı. Birok biri de Maten siyaktуу eldin esinde kalgan jok. Nарын şaharında Maten Sıdıkup'un ısımındağı bir kiçi rayon, bir orta mektep var. Maten Sıdıkup apkomdun birinci katçılığına жаңы olturgandan keyin Atbaşı rayonun kıdırıp gelip, bu atbaşılıkların kızık kalk bulut eken, ölüktün alakanday bolgan agarottorunun ayak başına kindiginen gelgen dar atkanı salıp alıp, anan dele koyakal altın saray salıp algansıp, tışka çıksa ele çıçkıları gelip, çıçkıları gelbese dele oşonusuna barıp olturup alıp çılım tütötüp, anan agada jön oltura albay, ötkön ketkenge tiyişip olturat eken dep aytkanı azır da el içinde yaşap jüröt. Çinede Maten gelgen kesteri Narın çölkömünde kıyıratkan dele
Daarаткана болгон эмес. Капкара тол менен жарымына дейре каланган daarатканаларынан моюндарын кернейдей созуп коюп жөн отурбай, бөлөк жер таппай калган өтүп бараткан өмөргө кетип бараткан кемелге тийишип, "Эй, шаардан катының келдиби? Базарлык барбы?" деп кыйкырып олтурган акелеримди мен да далай жолу көргөм. 1982 жыл болуш керек. Нарым правдасы деп аталган Обул гезиттин айыл чарба бөлүмүнүн кабарчысы болуп иштеп жүргөм. Бир күнү эле ишке келерим менен редакторум Дүйшөнбай Мусаев мени чакырып, саат 10-да обкомдун саясий агартуу үйүндө айыл чарба кызматкерлеринин чогулушу болот. Матен Сыдыкович өзү катышат. Барып жазып келесиң. Ай бала, анан кара текесү унутуп калып, Матенге кактабайганымды сордурта көрбөгүн. Антчы болсоң тарамышыңды бирден чубайм деп жөнөттү. Унутпай калайын. Матендин бүйрө сайын кан соргонун редакторубуз айтып келе берип, атаганат ансыз деле кан соргон кандай болорун бир көрсөм деп дектеп жүргөн жаным, Кудай жалгап өз көзүм менен көрмөй болдум деп сүйүнүп кеттим. Болжогондон жарым саат мурда барып олтуруп алдым. Зал облустун айыл чарба кызматкерлерине толуп чыккан маалда бет маңдайыбыздагы дубал ачылып, байкабапмын көрсө ошол дубал менен дубал болуп турган жеринде да эшиги бар экен. Член бюролорун ээрчиткен Нарын обкомунун биринчи секретары Матен Сыдыков президиумга келип олтурду. Оң чөнтөгүнөн алып чыккан бети аарчысы менен ооз мурдун сүртүп, сол чөнтөгүнөн алып чыккан бети аарчысы менен тунук көз айнегин тазалап кайра кийди. Ичимден эки бети аарчысы бар турбайбы деп чөнтөгүмдөгү жалгыз бети аарчымды кармаласам, анымда бир кишимимде калганына жидим келип тим болдум. Сөз адегенде эле ошол кезде облус тургай республика боюнча алдыңкы деп саналган Кочкор районунун айыл чарба өндүрүшү боюнча башкармасынын башчысына берилди. Салык курсак кара киши трибунага чыгып, ала келген кагазына башын катып алып шабыратып окуп кирди. Адатта ал учурда кандай гана доклад болбосун, алгач кириш сөзү окулуп, кириш сөзү сөзсүз КПССтан башталып, бир нече жолу Брежневдин аты аталып келип, анан негизги маселе көтөрүлдү. Токтот КПССиңди деди Матен бир маалда. Теңир менен тең ата болгон КПССке акарат айтуу деген агесте түбү ордун менен жок болуу дегенге тете болчу. Мындай мандемдүү сөз айтуу Кудайдан бөлөк эч кимден коркпогон гана кишинин колунан келмек. Ушул бир эле сөз олтургандарга Матендин кудурети канчалык экендигин айныксыз далилдеп турган эле. Токтот КПССиңди деди да, алдындагы 6 кырдуу стаканды көчүг менен үстөлгө урду эле, ичиндеги ушталган бир боо карандаш көкөлөп барып учуп түшүп жер жайнай берди. Оң жагында, сол жагында олтурган бюро мүчөлөрү да карандаштай чачылып, үстөлдүн астына кирип барып заматта чогултуп чыга калды. Чоп-чоң эле кишилердин, болгондо да өз кабинеттеринде олтурганда мансаптын макетиндей болуп жалтылдаган бюро мүчөлөрүнүн жаш баладай тоңкочу катып, үстөлдүн алдына сойлоп кирип, чачылган карандашты жыйнап жүргөндөрүнө күлкүм келди. Сөз сүйлөп аткан Кочкордун айыл чарба бөлүмүнүн башчысы ошондо таман алдындагы жер жарылып кетсе, эбак түшө качып жоголот беле, ким билет. Токтот дегенде эле бечара өзү тургай, колундагы кагазы калтырап титиреп барып, үн чыгарбай дымыды. Бери бас, күйөлөп келгенсип жашынбай деди. Биринчи класстын окуучусундай болуп элдин алдына чыкты. Мен сенден талаачылыкты сураган жокмун. Талаачылыкты ансыз да Корчубек Акназарович сенден мыкты билет. Социалисттик эмгектин баатыры Корчубек Акназаров Кочкор райкомунун биринчи секретары болуп чыгышты. Мен сенден мал чарбачылыгын сураган жокмун. Мал чарбачылыгын ансыз да Түлөберди Сыдыкович сенден мыкты билет. Түлөберди Сыдыков Кочкор райисполкомунун төрагасы болчу. Чынында эле аттар аталган экөө тең мыкты кадрлардан эле. Мен сенден райондогу сүттү сурап атам. Алдагы аты оонап кеткен жерге чыккан айгыр тепектей болгон курсагыңды жарса, канча литр кымыз чыгарын билесиңби деди Матен Сыдыкович. Кочкордун айыл чарба өндүрүштүк башкармасын Матен бир заматта кагаздай бүктөп ыргытып жиберди. Экинчи жолу аны Акталаадан көрдүм. Облустук радио комитетте иштеп жүргөм. Комитеттин төрагасы Жоомарт Чоробаев редакциянын жаман дебитин берип, 2 күн мурда жөнөп кетпесиңер жетпей каласыңар. Матен Сыдыкович Акталаада талаачылык боюнча семинар өткөрөт экен. Барып тартып жазып келгиле деп жөнөттү бизди. Минген машинебиз уламыл 2 чакырым жүрүп барып токтоп, кирип болгон кишинин мурдун окшоп, чыкпаган жеринен буусу да, суусу да чыгып, акпаган жеринен майы да, шайы дагып, ремен үзүлүп олтуруп, Акталаага эптеп жетип, семинары башка бир чарбанын негине келген талаасында болоорун угуп, үскүрүп бышкырып, андан ары жөнөп олтуруп араң дегенде, ошол жака темселеп, Обул радиодон келдик деп бир бурчка
түшүп жайгаштык. Узак жолдо жанчылып тимелеп 1 тонна болуп калыппыз. А күнү эс алдык. Эртеси карасак, семинар өтө турган жай, элдир-селдир көлөкөсү бар, тал тереги суйдаң, түбүнөн бир байлам жайдак суу агып өткөн, жээги мал жебес жылбырска чөп басып, этеги жашыл тартып турган, ээги түшкөн кемпирдин кебетесиндей болгон имшейген жерде экен. Кечинде машина менен ап келген жасалган боз үйдү таң атпай тиге салышты. Матен ушул үйгө түшөт дешти. Ары жактагы чатырдын түбүндө билегин чыканагына чейин түрүнгөн 2 жигит кой союп, бир келин шегардын артып, да бир келин тыркыя семирген индуктун жүнүн жулуп жатты. Жалтылдата тасаланган самоорлордун боору күнгө чагылышып, биринен бири озуп түтүнүн сосолонтуп кирди. Атырылган бойдон ак Волга, анын артынан салпылдап сары Москвич ийирчий келип токтоп, андан түшкөндөр Матен келетат, даяр тургула деп кабар айтып, Москвичи калып, Волгасы кайта дыр койду. Биз дагы аппараттарыбызды белендеп камданып калдык. Ага дейрек каякка катып турушканын ким билсин, бир маал деле узун бойлуу, келбети келишкен сулуу келин чатырдан чыгып боз үйдү көздөйт, бурала басты. Экөрүм кылып өрүп кое берген артындагы чачы жер менен чубалып, көк чөп менен жарышып баратты. Баарыбыз ошол жакты жалт карадык. Мындай чачты мен кинодон да көргөн эмес элем. Ак мөр сулуу бекеринен ак талаадан чыкпаганын ошондо түшүндүм. Ай, бул ким деген сулуу келин деп сурадым. Ошол жердегилерден суктанганымды жашыра албай. Матенге чай куйдурганы таап келишти дешти. Аңгыча төмөн жактан чаңызкып, бирин-бири демиткен Волгалар адыраңдап жетип келип, ичинен Матен баштаган жоон топ кишилер түштү. Матен эч жака бурулбастан түзеле эгин аянтын көздөй кадам таштады. Талаа 2 саржандай эле жакын жерде болчу. Эңкее калып, эгини жакшы өсө албай турган айдоонун топурагын кармалады. Какшып турган топурак район жетекчилигинин кандай иштеп жатканынан кабар берип турган. Кармаары менен үбөлөнбөгөнүнө ыраазы болбогонсуп өйдө болду да, кабагы салыңкы бери басты Матен. Биздин радиокомитеттин тармал чач оператору иттин мурдунан түшө калгансып, камерасын көтөрүнүп жампылаңдап алдынан чыга калды эле. Матен болбойт дегенсип колун шилтегенде бирөө жыга чапкан эмедей жок болду. Райондун баягы капкан бузуп, тузак үзө жүргөн атка минерлеринин бири төшөктөй дөшөлүп, келиндей жүгүнүп, Матен Сыдыкович дамыз дейиңиз деп ийилип, боз үйгө баштап жөнөдү. Матен боз үйгө кирип кетип эле кайра чыкты да келген жагына зуу койду. Боорсо кылып дейди. Чай ичкенге жараган жок. Ишке ичи чыкпаган жерден ушинтип тамак ичпей коет, деди кызмат кылып жүргөндөрдүн бири. Ошентип Матенди тособуз деп, бир жума бою азан-казан аңтар теңтер болуп, жайлоодон семиз кой, кымыз алдыртып, чай куйганга деп акталаны түрө кыдыртып, чачы жерге чубалган келин таап келип, жедеп ушундай канды булоон иштердин катыгын берип, кандин болуп бүткөн майдак типтер өстөрү той түшүп, жыргап куунап жатып калышты. Аларга Матен эмес, ушул эле керек болчу. Кийин мен телеканалдан арстан таштап кеткен буйболдун тарпына конгон жорларды далай ирет көрдүм. Биз да эчтеке ооз тийбей, кечигип калабыз, Матенди жасабыз деп кыйратып койгонсуп, ал кеткен жолдун артынан чаңып жөнөп берип, Матенге жетмек тургай маанек кылаар жайга жетпей, жолдон машинебиз бузулуп, тамак тургай тамтыгыбыз чыгып олтуруп, эптеп Наранга келдик. 84-жылдары Молдобай Атбаш райондук Кирек Жарак же Райпо деген коомдун төрагасынын орун басары. Малдыбай колхоздун башкармасы болуп иштеп турган жаш жигиттер болчу. А кезде заман азыркыдай баланын үйү, бапанын алачык эмес, каякты карабагын темирдей тартип, каякка барбагын кайнаган иш кызып турган маал. Өкмөт агесте иштебеген киши көрүп калса, эмне үчүн иштебей жүрөсүң деп көк желкеден алып түзөлө түрмөгө түртүп барып тыкчу. Обкомдун көчмө бюросу кайсыл райондо өтсө, Матен баштаган член бюро ошол райондун бир көзүнөн кан, бир көзүнөн жаш агысып, квартал сайын чоңдордун жүрөгүнүн сары суусун алып, сөөгүнө тамга басып турар эле. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.